Чынын айтсам, мына ушу биздин бактыбызга ушундай адам футболго келип, футболду өнүктүрөм деген адам бүгүнкү күндө мына натыйжасын көрүп атасыңар. Кыргызстанда эң чоң, ири биздин Централь Азия боюнча, Орто Азия боюнча эң ири стадион бизде салынып атат. Андан тышкары каралбай калган ар бир тармагыбызда, ар бир бурчубузда болгон стадиондордун бүгүнкү күндө баардыгы ишке берилип атат. Берилгенде дагы мурун биз кайсы жерде футбол ойнойбуз деген поле жок эле өзүм, Спартак стадион. Мен өзүм эми 7 жашыман бери ушу футболдо жүрүп, футболдун федерацияны жетектеп, ФИФА комитетинде эң биринчи кыргыз жетекчи болуп мен иштегем 2009-дан 2013-жылга чейин. Мен футболду өзүм ойлойм, сборныйларда ойногом, юношеский командаларда ойногом. Бүт жашоом ушу футбол менен байланыштуу. Дагы бир жолу айтып кетейин, ушу бүгүнкү күндө мына Камчы Кылычбаевдин жасап аткан иштери муну чын эле көрүш керек да. Канча миң бала ушул жерге келип, сүйүнүп, футболчу болом, Кыргызстандын туусун көтөрөм деген балдардан өтө көп бизде азыр бүгүн. Аларга шарт түзүп берип аткан ушу биринчи очередь ушу биздин президентибиздин стратегиясы, анын ичинде ушу Камчы Кылычбаевич как президент федерациясы жетектеп келатат. А биз ушул футбольный функционерлер футболду өнүктүрүп, ушу адамдарга жардам берип атабыз. Биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп.